Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жол кырсыгынан 7 киши каза тапты. Анын ичинде милициянын майору, аялы жана 2 баласы бар. Мамлекеттик мүлк фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевди УКМК суракка чакырды. Нарын шаарында экинчи жолу жөлөк пулдар боюнча жаңы мыйзамга каршы нааразычылык митингине чыгышты. Жол кырсыгынан 7 киши каза тапты. Анын ичинде милициянын майору, аялы жана 2 баласы бар. Кырсык 16 декабрда саат 19:00 чамасында Бишкек-Ош Унаа жолунда Токтогул районунун Торкен айылы тарапта болгон. Анда Бишкек багыты көздөй бара жаткан Hyundai Click Honda Step вагон үлгүсүндөгү автоунааларга кагышкан. Hyundai Click унаасын Токтогул райондук ички иштер башкармалыгынын ыйгарым өкүлү, милициянын майору 1980-жылы туулган Түгөлбай уулу Нургазы айдап бараткан. Honda Step вагон унаасын болсо Аксыр районунун Кызыл Туу айылынын 1975-жылы туулган тургуну Артыков Кубанычбек Нурматович айдап келе жаткан. Кырсыктан 7 адам каза болуп, 3 адам ооруканага түшкөн. 102 кызматынын мобилдик батальонунун атайын унаасы жол кырсыгына кабылганын Бишкек шаардык милициясынан Спутник Кыргызстан агенттигине билдиришти. Окуя 18 декабрь күнү таңкы саат 5-тен 15 мүнөт өткөндө Абдрахманов жана Бөкөнбаев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 102 кызматынын унаасы Абдрахманов көчөсү менен түндүк багытта бара жаткан. Абдрахманов менен Бөкөнбаев көчөсү кесилишкен жердеги жол чыракка токтогондо катуу ылдамдыкта келе жаткан Дайвун Нубира үлгүсүндөгү унаа артынан келип сүзгөн. Анын кесепетинде мобилдик батальондун экипажынын бардыгы жабыркап, үчөө тең ооруканага жеткирилген деп айтылат маалыматта. Дайву унаасынын айдоочусу аэропортко шашып бара жаткан жана 2 айдоочу тең соо болгон. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерин сүзүп кеткен айдоочуга Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш иши козголду. Бул туурасында Ички иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. 17 декабрь күнү Борбор калаанын түштүк тарабында үлпөт тойго чыккан кортеж инспекторду сүзүп качып кеткен. Перехват планы жарыяланып, артынан кууп жетпей калышкан. Кийинчерээк аталган окуяга шектелип 19 жаштагы Lexus LX 470 унаасынын айдоочусу кармалып, ага карата кылмыш иши козголду. Мамлекеттик мүлк фондусунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевди УКМК суракка чакырды. Бомба коюлду деп жалган маалымат берүү боюнча кылмыш иши козголгон. Дело номер гезити ал Дүйшөнбек Зилалиев экендигин жазган. Дүйшөнбек Зилалиев өзү бул жалган экендигин, курсант кыз туура эмес маалымат бергендигин айткан. Кыргызстан социал-демократтар партиясы жаңы жылдан кийин партиянын лидерин шайлай турганы маалым болду. Партия лидерлигине Алмазбек Атамбаевдин гана талапкерлиги карарын Азаттык жазып чыкты. КСДП Алмазбек Атамбаев бийликке келгенден бери бийликтин партиясы катары аны колдоп келди. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбеков дагы ушул КСДП партиясынын мүчөсү. Миңден ашуун жетим балдар мектеп интернатын бүткөн соң кароосуз калууда. Балакатка жете элек, барар көрөрү жок балдар. Өспүрүм курактагы балдардын 70% кылмыштуу иштерге жана башка коомчулукка зыян алып келүүчү жумуштарга дуушар болушууда. Бул терс көрүнүштөрдөн кантип алдын алуу керек? Бюджетибиз жарды. Көйгөйдү алдын алуу максатында Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары Токмоктогу мектеп интернатына жана Ысык көлдөгү балдар үйүнө көчмө жыйын өткөрүштү. Токмок шаарында жайгашкан мектеп интернатынан тарбияланып чыккандардын алды 70 жашка чукулдап небере көрүп калышты. Дал ошол жарым кылымдан ашуун ремонт ишин көрбөгөн мектеп интернатынын бүгүнкү абалына мышыгы ыйлайт. Кезинде 400дөн ашуун балдарды кучагына алган мектепте учурда 150гө чукул жетим балдар тарбия көрүп жатат. Өкмөт жыл сайын ремонтко акча берүүнү убадалап, ал убадалар 20 жылдан бери айтылып келе бергендиктен депутаттар мектеп көйгөйүн жалпы да көтөрүп, оң жагына чечүүгө көмөк берүүнү убада кылышты. Научитесь читать, писать, будете самыми-самыми хорошими учениками, да? Это вам обязательно поможет в жизни. Детки, давайте счастливо всем. Не болейте, будьте радостными, веселыми, умными.
Андан ары атамекенчи депутаттар көчүн ысык көлдө жайгашкан Сос балдар үйүндө улантышты. Бул жакта да ата-энеси жок, кароосуз калган балдар тарбиялууда. Бирок алар ата-эне мээримин, камкордугун көрбөдүк деп муңайышпайт. Анткени үй бүлө тибиндеги бул балдар үйү аларды окутуп, тарбия берип, ал тургай үйлөндүрүп, жайлаштырып, турмуш жолуна узатышат экен. Биздин система боюнча балдар окууну бүтүрүп, өз алдынча ишеничтүү өзүнүн бутуна туруп, 22-23 жашында гана системадан чыгарабыз. Ошондо бул эми дүйнөлүк бир тастыкталган нерсе экен да, бала 16-17 жашында даяр эмес экен. Өзгөчө жетим балдар алар бир модель көрбөгөндүктөн үй бүлө курууга дагы жашоого дароо эле кирип кеткенге даяр эмес экен да. Ошондуктан биз 22-23 жашына чейин карап колдоо көрсөтөбүз, андан кийин алар өз алдынча чыгып кетишет. Анткени менен бул тарбия берүүчү мектепти кыргыздар эмес, европалыктар каржылап келишкен. Европадагы экономикалык кризиске байланыштуу каржы булагы токтотулуп, аталган интернат жабылуу коркунучунда турат. Бул жагдайга көңүл кош караган өкмөттүн саясатына жергиликтүүлөр нааразы болуп жатышат. Биздин да абал о. Биз ар дайым жана оазизда биякта чоңуз айткандай, качанга чейин бирөөнүн оозун карайбыз. Качанга чейин эле бирөө берсе ыраазыбыз, а өзүбүз болсо эчтеке чыгарбайбыз. Бизде азыр айтып атат, мага келип туруп айтып атышат, сенин балдарың, сен эстетчи деп атат да магачы. Сенин балдар айылында канча немец бар эле деп менден сурашты. Какшыктап сураганын мен түшүнүп атам. Бирок мен айттым, менде кыргыз жарандар, кыргыздар десем, кыргызга кыргыз кереги жокпу деп кайра сурадым. Кимге керек dedi bu балдар? Senin memleketine gereği yok olsa, senin hakimine, ailene, aile ökümetine geçişine gereği yok olsa, kimge gerek? Социалдык өнүктүрүү министрлигинин статистикалык маалыматы боюнча жылына 1025 бала мектеп интернатын аяктайт. Алар мектепти аяктаган соң мыйзам боюнча социалдык жактан корголбой, үйү, багар көрөөрү жок талаада калып жатышат. Бул жагдайга кабылган балдардын 70% кылмыштуу иштерге аралашып, туура эмес жолго түшкөн фактылар көп. Бул көйгөйлөрдүн алды алынбаса, Кыргызстан кылмышкерлердин мекенине айланып калышы толук мүмкүн дешет адистер. Детского дома это как никто. Это гражданин никто. Не гражданин? Это не гражданин, то есть у него нет ни прав, ничего нету. Да? Он просто отброс общества. Вот как мы относимся к нашим детям. Жогорку кеңештин депутаттары бул көйгөйлөрдүн алдын алуу үчүн өкмөткө протоколдук тапшырма берүүнү убада кылышты. Менин караганда жылына 450 бала тоғызынчы класс өтөт. 4 жылга өткөндө 2000 бала. Bizde 2000 bala meselesine bakarız. Allah'ın 11'de praksik çünkü olacak dedi sizler bakıyorsunuz. Demek 1800 bala Kırgızstan'da tanıdılar. 10 yılda bu 18 bin. Bu bir asıl doğru. Allah'ın elinden kuruluşları çıkar. Allah'ın elinden ekstremistleri çıkar. Allah'ın elinden kovumlu ziyanatçılıkları korkmuşlar. Onun için bizim cevaplaşta kalan bu meselede sertten iki meselede çok olacak. Жетимден талашпа, жесирди ыйлатпа деген кылым картып келген мыйзамга жазылбаган традицияга, мында баалуулукка жазылып калган кынтыксыз аткарылып келген мыйзам да бул. Жетимден талашпа, жесирди ыйлатпа деген. Бизден аксап баратканыбыз жыл өткөн сайын ушул баалуулукта боорукерчилик, адамгерчилик, жаракерлик деген нерсе жалпы улуттун идеологиясынан кетип баратат. Мурун ачкарчылык убагында, согуш убагында, кыямат болуп аткан убакта, мына ата-бабалардан баары сусу болуп жүрөбүз. Бир жетимди жардам көрүп талаага чыган болду беле. Бир айылда тууганы жок болсо айыл чогулуп багып алчу эмес беле. Айыл окутуп, айыл ошо бир жетсиз калса жана атадан калган туяк деген романда баары жазылды. Статистикалык маалыматтарга ылайык көчө таптаган балдардын саны жыл сайын өсүп барат. Ата-эне мээриминен алыс жашаган балдар кылмыштуу ишке барып, натыйжада кылмышкерлердин армиясы даярдалып жатат дешет адистер. Мындан улам өкмөт аларды токтоосуз колго албаса, келечек үчүн оор сокку болоорун эл өкүлдөрү жашырышпайт.
Нарын шаарында экинчи жолу жөлөк пулдар боюнча жаңы мыйзамга каршы нааразылык митингине чыгышты. Алар балдарды 3 жаштан өткөн адамдардын жөлөк пул алуу тартибин туура эмес деп эсептешет. Нарын облусунун тургундары 3 жаштан 4 жашка чейинки ар бир балага жөлөк пул төлөнсүн. Жээнбеков кызматыңды балдардын ырыскысын кыскарткандан баштадыңбы деген плакаттарды кармап турушат. Акциянын уюштуруучуларынын бири Кенжекан Сатыбалдиева алар талаптар аткарылбаса, ачкачылык жарыялаганга чейин барышаарын айтты. Фергана маалыматтык агенттигине журналист Элнура Алканова мамлекетке ири суммадагы чыгым алып келген Максим Бакиевдин VIP коттедждерин сатып алуу боюнча чатактуу келишимдин артында ким турарын иликтеген. Иликтөөдө БТА банктын жетекчилик өкүлүнүн бири бул ишке тиешеси бар экендиги жана ал Сапар Исаковго классташ деп дагы айтылган. БТА банк экономикалык кылмыштуулуктарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматынан журналист Элнура Алкановага карата кылмыш иш козголушун талап кылган. Өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындарынын бул ишке эч кандай тиешеси жок деген тыянакка иликтөөнүн жыйынтыгында келгенин башкы прокуратура билдирди. Бишкек Ош шаарларынын жана Сокулук районунун айрым аймактарында оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу газ өчүрүлөт. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасынан билдиришти. Газ берүү төмөндөгү райондордо өчүрүлөт. 18 декабрда Ош шаарынын Төлөйкан кичи районунда, 18-19 декабрь күндөрү Сокулук айылынын Киров, Железнодорожная, Вишневая, Луговая, Речная, Южная, Солнечная, Московская, Победа, Полевая, Юбилейная, Ленинград көчөлөрүндө жана Москва Тар көчөсүндө, 18-22 декабрда Бишкек шаарынын Махатма Ганди, Саадаев, Актилек көчөлөрүнүн жана Чоңчуй каналынын ортосундагы аймакта, Мыскал, Сейил, Пригородная, Малышева, Күрүнкеев көчөлөрүндө, Илийский, Беломорский Тар көчөлөрүндө жана Каражыгачта, 19 декабрда Ош шаарынын Киров көчөсүндө. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде Кыргызстандын музейлеринде жоголуп кеткен экспонаттарды изилдөө боюнча комиссия түзүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев Бишкектин Орто Сай базарынан эски тыйын сатып алып, адистер анын 12 кылымга таандык буюм экендигин аныктагандыгын билдирди. Ал тыйын музейлерден уурдалып кеткен буюм болушу мүмкүн. Кыргызстандагы музейлерден жоголгон экспонаттар чет өлкөдө аукциондордо сатылып жатат деп кошумчалады депутат. Депутаттын сунушун коллегалары колдоп, бир добуштан колдоп, атайын комиссия түзүштү. Эсиңиздерде болсо, Коопсуздук кеңешинин жумушчу комиссиясы Маданият министрлигинде коррупциялык 26 кооптуу жагдай бар экендигин аныктап, 10 жыл ичинде тарых музейинен 503 экспонат жоголгондугун жарыялаган. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.